Багбан баягы мындай айтканда эшекте элестейт экен да. Клубника мененчи иши көп экен, чын айтканда. Баягы жаңы тигип аткандар аны жакшы билбейт. Россияны токтоттум да бул жакка келдим. Сиз баштаганда жалпы купнай туура өстүрүү тууралуу билимиңиз жок болчу да? Же бар беле? 0. Ошо 80 килограммды жүктөп баргам да. Анан бир 2 саат, 2,5 саатка жетпей кетти да, сатылып кетти. Байкашымча бул жакта ак пленкага салынгандар эмиден түйүп баштаса, кара пленкага салгандар бышып атыптыр, Ооба. Или дары кымбат экен, же болбосо бул питание кымбат экен деп бербей коюшат. Анан кийин бир нерсеси жетпей ооруй баштаганда анан чуркап калышат экен да. Адамды сүйдүрүп алган Мицинова сорту азыркы учурда байлап, кызарып, сонуп алып аткан экен. Алар келгенде чогулуп бирөөнө жебейт да, алар чокуп кете берет. Баягы бышып калган жана товарный вид жакшы эртең үзөм деп байкап карап койсуң да, уже бышып калган. Алар жөнө чокуп кете берет. Ооба, кара пленка эрте бышырат экен. Мисалы тиги ак пленкадагы альбион менен кара пленкадагы альбионду салыштырсаң, бир где-то 2 жума эрте бышырып берет экен да кара пленка. 2024-жылдын алгачкы купнайларынын даамы кандай, өңү кандай сапатта чыгып атат, каякка сатып атасыздар, баалар кандай башталып атат, ошолор тууралуу жалпы маалымат алалы. Саламатсыздарбы? Биздин Мөмө YouTube каналыбыздын катталуучулары, дыйкандар, мөмө сүйүүчүлөр. Адаттагыдай 2024-жылдын мынакей жазы келип, алгачкы түшүмдөр терилип баштаган чагы, бүгүн биз сиздерге ушул жылдын даамдуу кооз, сулуу купнайлары менен тааныштырабыз. Алгачкы деп айтсак болот. Азыркы учурда Токтогул районуна караштуу Арал айылында турабыз. Бул айылда ошол биздин ассоциациянын мүчөсү Рүстөм деген байкебиз 2-3 жылдан бери клубника өстүрөт. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей купнайлары бийигин караңыздар. Анан өскөнүн караңыздар. Арасында биз сиздерге мындай өсүп жаткан мөмөнү да көргөзөбүз. Түшүмгө береке. Азыр жаз башталып буюрса баардык иштерди баштаган экенсиз. Көрүп атабыз, ушул купнайлар тууралуу билели деп келдик. 2024-жылдын алгачкы купнайларынын даамы кандай, өңү кандай сапатта чыгып атат, каякка сатып атасыздар, баалар кандай башталып атат, ошолор тууралуу жалпы маалымат алалы. Рүстөм байке, жалпы биринчи эле суроо болсун. Сиз качан ушул купнай эгип баштагансыз? Мен 22-жыл так август айында баштадык. 1,5 жыл болуп турду, 1,5 жыл болду. Быйыл ушул экинчи жаз деп койсом болот да. Эмне үчүн купнайды баштадыңыз эле? Буга чейин каякта эмне жумуш кылдыңыз? Буга чейин мен Россияда 20 жыл жүрдүм. Бирок мен купнайга мурунтан бери кызыкчумун да. Келген сайын баягы местный клубникаларды алып, баягы 100 сом, 120 сом сатылчу го. Алып, жеп, аябай бирок мындай кандай өстүрөт, каяктан кимге сатышат, арзан болсо деп ошо кандай болот деп жүрчүмүн да. Кызыкчумун бирок. Купнай жакшы көрчүмүн. Анан Бектемир чыгып калды. Башталды, анан Бектемир мотивациядан берди. Баштагыла, баштасаңар сбыт кылабыз дегенде анан ошондо кичине надежда пайда болду. Значит, мен тиксем ала турган киши бар экен депчи. Анан ошо мен Россияны токтоттум да бул жакка келдим. Былтыр биз Бишкек шаарында Мөмө фестиваль деген чоң бир фестиваль өткөргөнбүз. Шаардын ортосунда, Ала Тоо аянтында. Ошондо Рүстөм байкебиз угуп, биздин рекламабызды көрүп, Токтогулдан бери Мицинованы машинаңызга жүктөп алып баргансыз, Ооба. Жүктөп алып баргандан кийин канча сааттан сатылып кетти ошолор? 1,5 саат, 2 сааттын ичинде кетти окшойт. Ошол биринчи мөмөлөр болчу. Биринчи ошо 80 килограммды жүктөп баргам да. Азыркы учурда көрүп атам, Мициновадан башка да көптөгөн сортторду тургузуптурсуз. Азыр канча сорттун түрү бар ошол жакта? Азыр альбионду коштум. Өткөн жылы да альбион алып келип, фрига көчөттөн тигип проба алдым, бизге кандай болот депчи. Бизге вроде өзүн жакшы көргөздү. Кичине баягы күн ызыкта кыйналат экен да. Сетке тартпасаң кичине кыйналат экен. Бирок болот экен да. Анан ошого расчет кылып баштан өткөрдүм. Болот экен альбион бизде деле. Особенно жазында, анан күзүндө жакшы болот экен, салкын баягы. Температура 28-30тан ашпаганда өзүн жакшы көрсөтөт экен. Бирок бизде дагы жайында 35-40 болуп кетет да. Кичине кыйналат экен, жана клещ дегендер келет экен, трипс дегендер пайда болот экен да, баягы. Бирок более-менее нормально. Жакшы. Жакты. Токтогул району боюнча азыркы учурда алдыңкы мындай көбүрөөк объемдо сепкен сиз болуп атасыз, Жок, баштагандардан мүмкүн. Атак бар башка 1 гектар, 1,5 гектар. Бирок алар өткөн жылы тигишти да. Менден кийин тигишти. Баягы уже көрүп
бияка келип көргөндөр дагы бар, анан башкалар дагы бар, ошо тиккендер бар, кызыккандар. Көбүнчөсү деле өткөн жылы мен баштап атканда көп киши келген да. Анан мен дагы айтып, объемго чыгалы, тиккиле деп менен көрүп, кызыгып, баягы мотивация алып кеткендер көп болгон. Анан мен келген адамдар кызыккандын баарына эле айтып берем да, көргөзүп берем. Мындай, ушундай караш керек. Колдон келсе жардамды берем, билгенди, башыман өткөндү айтып турам депчи, потому что мен деле жаңы үйрөнүп атам да. Мен алдыңкы ступеньде турам десем болот да. Дагы үйрөнүш дагы 4-5 жыл иштесем деле баягы аздык кылат да. Билимдин түбү жок. Ооба да, билим, век живи, век учись дегендей эле да. Анан ошол пока баштан өткөрүп үйрөнүп атабыз, эми аракет кылып атабыз, жакшы. Баладай эле карап атам да. Баладай карап атканыңызды мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр видеодон көрүп атасыздар. Мына Кулкун Айлардын бою аябай жакшы өсүптүр. Анан булар качан тигилген? Азыркы мына биз көрүп аткандары. Ошо өткөн Канча жылы жылдыктары? Өткөн жылы 30 сотокто коштум биз турган жерде. Так 15 соток клери коштум. Кичине Азия пробага коштум. Анан кийин Альбион 15 соток коштум. Ошол менен 50 соток болду да быйыл. Жалпы 50 соток болду общий. Мициновадан баштадыңыз биринчи. 20 соток. Азыр болсо НСДК сортторду да коштуңуз. Анан кайсы мөмөнү терип баштадыңыз азыркы учурда? Азыр клери бышып атат уже. Клери бир 3 терим болду. Клери бул жакта калар, Клери. Анан кийин Мицинова бышып атат акырындап. Мицинова аз-аздан бышып баштады. Клериден кичине бир жума кечирээк бышат да. Бирок мындай клиенттер келип атат, эми келген клиентти кетирбей баягы башка жактан келишет да, ошо Мицинованы именно терип бер депчи, анан терип берем да, баягы кетирбей, клиентти көңүлүн албай, көңүлүн калтырбай терип берем да. Сиздики жолдун боюнда болуп жакшы турбайбы? Сатуу жагынан көйгөй болбойт. Көрүнүп турат, өткөн кеткендер келип, кызыккандар келип токтоп, кыдырып көрүшөт, үзүп жешет, ушул жактан эле терип жешет дегендей терип алып кетишет. Мынакей достор, бул баардык кыргызстандыктар жакшы көргөн даамы менен ошол Казакстандын дагы, Россиянын дагы деги эле ушул жеген адамды сүйдүрүп алган Мицинова сорту азыркы учурда байлап, кызарып, сонун болуп аткан экен. Анан эми Мицинованы ушундай даамдуу кылып өстүрүп жаткан биздин Рүстөм байкебиз. Рүстөм байке, азыр ушундай гүлдөп өлөсөн болуп турган учур экен, негизи Мицинова бул жакта кайсы айларда бышат? Так, азыр уже быша баштайт, майдын башы. Канчасында башталды? Бир 3 күн болуп калды уже терип баштадык да. Акырындап азмастан 3 килограмм, 4 килограммдан чыгып атат. Жерден тергендечи. Эми баштап атат. Ошондо жана жолдон өтүп аркыры киргендерге сатабыз деп атпайсызбы? Канчадан сатып атасыз? Орто эсеп менен. 380-400 сомдон болуп атат азыр. Эми мындай жарым килограмм, 1 килограммдан бергенде, Мен контейнерге салып сатам да. Контейнерге жарым килограмм атат, ошону 200 сомдон сатып алам. Былтыркы жылы ошо Мицинова сепкендер биринчи түшүмүн жакшы чоң берет экен, бирок андан кийин майдаланып кетет экен деп мындай кээ бирөөлөр сүйүүсүн жоготуп, бул сортто мындай үзүп жууп салгандар да бар да. Сиз эмнеге андай кылган жоксуз? Жок, мен байкадым, просто жанагы элдер кандай жейт, кандай алат, потому что спрос бар да бугачы. Ошон үчүн мен жууп жок кылган жокмун, до конца барайын дедим. Ошон үчүн спрос бар буга, өзүнүн клиенттери бар. Атайын башка наркы центрдан, базардан албай, мага ушул буяка келишет да, городко. Ушул жактан терип бериңиз деп күтүп турат. Ошон үчүн байкадым, спрос бар, ошон үчүн жок кылган жокмун. Быйыл сатуу кандай болгон дейт анан? Сиздин көз карашыңызда? Азыр эми өмөлөр бышып баштады, сиз изилдеп атсаңыз керек рынокто. Быйыл ошол тиккендер көп болуп, объем көбүрөөк. Андан кийин эми башталып атат, азыр точно айта албайм. Бирок кичине өткөн жылга караганда чына түшүп атат да. Объем менен алганда берек күчүктөр кичине баа арзандай баштады. Ушинтип багыш үчүн кандай мээнет керек? Сыр болбосо, мен байкашымча буякта бир деле оору жок окшойт. Жалбырактары жапжашыл, кураган эч нерсе жок. Бардыгы таптаза, мөмөсү болсо даамдуу болуп атат. Мындай бөлүшө кетсеңиз сырларыңыз менен. Эми баягы айткандай эле баладай эле караш керек экен. Эртең кечке жүрөсүң огороддо элечи, карайсың, мындай эле характерин билишиң керек экен да. Анан кийин ошол мен ар бир түпкө биогумус алгам да. Биогумустун да пайдасы бар экен да. Ошо менен уже экинчи жыл көп питанияды бердим десем деле андай болбойт да. Кандай биогумус алдыңыз? Кадимки эленгенби? Эленген уже жакшы. Өзүңүз даярдаганбы же бирөөлөрдөн сатып алдыңыз? Жок, бирөөлөрдөн алдым, жакшы баягы Бектемир реклама алган бир Абдраш деген байке бар, ошондон алгам да. Биогумус жакшы. Ар бир түпкө 200 граммдан салынган. Анан кийин
капельно бергенде дагы жидкий биогумус берип жалбырактан дагы берип турам да. Ошол мен ойлойм биогумустун дагы немеси пайдасы бар депчи. Сиздерде өзү жер кандай негизи? Жердин Жер бирок негизи жери слабыйраак. Аракча. Биздики баягы тоолуу жер да, сары топуракта. Анан кийин жерим сонун деп айта албайм да. Баягы ошо сары топурак ошон үчүн күчтөнтүп биогумус алып ошентип иш алып барып атам да. Байкашымча бул жакта ак пленкага салынгандар эмиден түйүп баштаса, кара пленкага салгандар бышып атыптыр, Ооба. Ушул тууралуу айтсаңыз бир аз. Мына бул дагы альбион сорт, ошол эле альбион сорт бир эле учурда отургузулган, Ооба. Могу мисалы даже точно айтсам кара пленка кичине көчөт жетпей калган да. Анан кийин ошо альбион артып калган, анан кийин кара пленкага кандай болот экенин көрөйүн деп туруптур. Мына альбион токтогулда быша баштады достор. Кара пленкага отургузулган. Ак пленкага болсо тиги жакта азыркы учурда эмиден түйүп баштаган экен. Мына карасаңыздар, могул жерден мына жайнайт. Буларды үзүп сата баштаган турбайсызбы уже, Жок, пока альбион кичине жакшыраак бышсын деп атам да, муну альбионду пока үзө элекпиз. Ошо кара пленканын ошо пайдасын көрөйүн дедим да ошо. Анан кийин альбион почти клери менен бир эле бышып атат. Мына КЗ сорт болгон клери тиякта турат, ал дагы бышып атат. Анан НЗ сорт болгон альбион бул жакта да бышып атат. Анан көлөмүн караңыздар, мен азыр кичинекейинен алып алдым окшойт, бирок мындан чоңдору дагы бар экен. Быйыл дагы жаз жанчыл болуп атпайбы? Жаан жаап атат черизден. Анан кийин суу 2 жолу эле суу берилген. Койгондон беричи. Анан суу берейин деп эле нымдуулугун текшерсем, нымдуулук жакшы болуп атат да, как бы суу кереги жок. Анан жаан дагы жаап атат, азыр жаандын күчү менен эле өзүп атат, бышып атат десем болот да. Нымдуулукту канча процентте кармадыңыз? Где-то 70% кармап атат. 70, да. Ошондо кара пленкага отургузулган мөмө эрте бышат дегенге сиз мындай практикалык деңгээлде ишендиңиз. Ооба. Кара пленка эрте бышат экен. Мисалы тиги ак пленкадагы альбион менен кара пленкадагы альбионду салыштырсаң, бир где-то 2 жума эрте бышырып берет экен да кара пленка. Ошол эле альбионду. Клери эми бышып атат, альбион клери менен чогуу бышып калды. 2 күн разница десем болот да. Клерини тергениме 3-4 күн болуп калды. Альбион уже терилет да, эртең бүрсү күн терилет бир күн чыкса. Мына достор, жана айтабыз го, биз бардык окутууларда деле айтып атабыз, суук региондорго сөзсүз түрдө баягы кара пленка тигилиш керек деп. Себеп дегенде бул күндүн ысыгын алып, өзүнө мындай жерге көбүрөөк ысык бергенге жардам берет, ак пленка болуп турган болсо, күндүн нурун кайра жерге өйдөгө тээп салат. Ошону менен ысыкты баягы жерге көп өлчөмдө бере албай калат. Ошол себептен кара пленка суук региондорго кара пленкага тиккиле деп атканыбыз ошол. Көрдүңүздөр результаттарды мына баягы сөз менен айта бербей, миң укканча бир көргөн артык деген ушул да. Кара пленкадагылар эрте бышып атат. Кара пленка тиксе болот, жанагы ызык жерлергечи түштүк 28-30тан температура ашат да. 40ка чейин жетип калат, 45 болгон жерлер бар экен. Тиксе болот для эксперимента, эрте бышыра турган кылыпчы. Бирок жайында сөзсүз затеняющий сетка тартыш керек. Антпесе болбойт бул. Жана усиктер да күйүп кетет да. Ошон үчүн кара пленкага тиккендер сөзсүз затеняющий сетка тартыш керек. Бирок суук региондор только кара. Ооба, көл жак температура 30тан ашпайт экен, аларга карага любой сорттуу карага тиксе болот. НЗ сортту кереги жок да, жана ак пленкага тигем депчи. Азыркы учурда эми баалар баягы жаз башталды, кээде ылдый болуп атат, кээде өйдө болуп атат. Анан мындай дыйкандын жүрөгүн өйткөн нерсе баа да, акыры келип акчага такалат да, кандай өткөрөм дегенчи. Быйылкы баалар сизди коркутпай элеби? Ушул клубника менен дагы ары иштеш керек деген бир максатыңызды жоготуп, мотивацияңызды түшүрүп. Андай моменттер деле бар. Баягы эми багбан баягы мындай айтканда эшектей эле иштейт экен да, клубника мененчи. Иши көп экен, чын айтканда. Баягы жаңы тигип аткандар аны жакшы билбейт. Эске албайт. Ооба да. Азыр анан кийин тиккенден кийин башталат. Усиктер жыласыңар, кароо көп. Грубо говоря, эртең кечке сен жумушуң да, огороддо жүрүшүң керек. Баладай эле карайсың, күнүгө апот кыласың. Ушинтип эле караш керек, аябай караш керек. Анан кийин эмгеги көп клубниканыкычы. Анан рисктери да көп. Мөндүрдөн коркот экенсиң, жазында үшүк жүрүп кетет. Ровный жерден может жаан менен кар жаышы мүмкүн, рисктери көп да. Анан кийин гүлдөп атканда монтип мөмө тигип атканда минус болуп калса, үшүп деле кетиши мүмкүн.
под ноль кетет да баары. Кышында ошо агроспан жапкам, анан агроспандагы көбүнчөсү азыр жакшы биринчи тигип аткандар жакшы билбегендер бар. Агроспан алышпайт да баягы. Эми чөнтөккө может чөнтөккө кичине тигип калабы, акча жогунанбы, баягы опыт жок да баары бир. Анан кийин көбү албайт экен. Анан кийин үшүк жүрөт же болбосо бир нерсе болот дегенде эле чуркап алып калышат да. Жетишпей калат. Ошон үчүн колдон келсе заранее алып койгон жакшы экен. Анан кийин момент мен деле мисалы агроспанды жей элекмин. Потому что дагы бир 10 күн күтөм, 10 күндөн кийин температура жакшы болуп уже потому что биз чычкан жаныбызда да ар жакта кар жаап койсо эле бияк кичине суук болуп кетет да. Ошон үчүн бир дагы 10 күн күтүп туруп анан кийин агроспанды жыйнап коем. Потому что бул постоянно даяр болуш керек да. Мындай орточо эсеп менен күнүнө канча саат ушул жакта жүрөсүз? Сыр болбосо. Азыр ошо бушап аткан кезде 6:30 келем. Таң атпай чейин келем. Потому что азыр бушап аткан кезде жанагы афганка деген, ала канат деген чымчыктар бар. Уже баянда келип осуйуп кетиптир. Эрте келип, алар тургуча эрте келип, биякты кайтарбасаң болбойт экен. Алардан сиз биринчи осуйуп коюшуңуз керек. Ооба, алар келгенде чогулуп бирөөнү жебейт да, алар чокуп кете берет. Баягы бышып калган жана товарный вид жакшы эртең үзөм деп байкап карап койсуң да, уже бышып калган. Алар жөн эле чокуп кете берет. Анан кийин бир киргенде 30-40 чымчык кирет. Бир киргенде 3-4 килограмм жөн эле чокуп кетет да, баягы осуйуп эле кетип калышат. Ошондон кайтарасың. Ушу урожай бүткөнгө чейин кайтарыш керек болуп калат. Эртең менен эрте келесиң, анан кечинде караңгы киргенде кетесиң. Жумушка келгенде эле экен да. Ооба, бул бир чети ошол жакшы, бул жанагы бирөөгө иштебейсиң да, бул өзүңдүн жумушуң, өзүңдүн ишиң. Эми миллионер болбосоң дагы семьяңды баксаң болот. Буга чейин сөздөр болгон да, Рустам аке. Эгерде клубникага эге турган болсоң, бул азыркы заманбап тамчылатып чыгаруу системасы менен пленка жайып койсоң ото чыкпайт, анан да арпарларын суу менен берип коесуң, бул жеңил окат депчи. Демек ал сөздү таптакыр кошулбайсыз жана четке каласыз. Жок. Бул эртең кечке буга деле эмгек. Ар бир түп, мисалы менде азыр 24 000 түп бар. Ошо 24 000ге бирдей внимание кылыш керек да, ар бир түптү. Мынтип эртең менен келип постоянно обход кыласың. Карап чыгасың баарын, усик чыгып атса усигин жуласың, чөп чыгып баратса чөбүн жуласың. Эртең кечке жумуш да бул. Күндө карайсыз. Күндө. Почти күндө. Бир күн келбей калсаң болбой калат. Той-пойлор кандай болот ошондо? Кыргызда той көп да. Эми Туулган, тушкан, барабыз. шерине. Барабыз ага. Бирок биздики ошо клубника мисалы бышып атканда кыйды сорт в основном 1 ай да. 1 ай жашы карап коюш керек. Урожай бүткөндөн кийин уже кичине бошоп калабыз. Баягы усиктерди кой беребиз, көчөткө даярданабыз да, уже көчөт чыгаргангач. Анан ошо биз азыр бир 40 күндөй чыдаш керек. Урожай полностью бүткөндөн кийин анан кичине кол бошойт түшөт да уже. Сиз баштаганда жалпы крупный туура өстүрүү тууралуу билимиңиз жок болчу да? Же бар беле? 0 менен баштагансыз. 0 менен баштагам. 0 менен баштап туруп эле, бирок эч бир крупныйды өлтүрбөй эле кантип баштап кеттиңиз эмне? Баладай эле карап атып. Жана группалар ачып берген, баягы кичине билгендер менен сүйлөшүп, эми билсең деле билбесең деле YouTubeга кирип информация издеп баягы. Эми мындай карасаң болот экен. Баладай эле караш керек экен, ар бир түпкө внимание кылыш керек экен. Баягы карабай койчу. Жумуш да. Башында информация жетпесе, баягы азыр курстары дагы пайда болуп калган, кичине баарын үйрөтүп, кандай тигиш керек, кандай питаниясын бериш керек, ошол жакшы болот. А так башында биз баштаганда мындай аз маз эле айтышкан, бизге мындай кыласың, мындай беришиң керек дегенде, ошондо биз мындай бир 20-30% знания менен баштагам да, грубо говоря. Анан кийин баягы группаларда барабыз да. Анан баягы кичине опыты барлар менен сурап, муну кантебиз, эмне бериш керек деп ошентип эле үйрөнүп келатабыз. 1,5-2 жыл болуп калыптыр иштеп атканыңызга. 20-30% менен баштаган болсоңуз, азыр канча процентке жетип калды ошол билимиңиз? Эми 50% десем болот, дагы билбегеним дагы көп. Азыр жылына 10%тен көтөрүп атыптырсыздар. Ооба да. Анан профессионал болуп калдым деп деле айтса болбойт да, потому что азыр жаңы подходдор дагы европейский бизден үйрөнүп агрономдор бизге үйрөтүп атат да. Мисалы агрономдор деле айтат экен, муну бергиле, тигини бергиле, убагында бергиле десе, биз көп багбандар аны кылбайт экен. Баягы или дары кымбат экен, же болбосо бул питание кымбат экен деп бербей коюшат. Анан кийин бир нерсеси жетпей,
ооруй баштаганда анан чуркап калышат экен да. Ошон үчүн ошого жеткирбей жанагы профилактиканы заранее кылыш керек да, сөзсүз. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт деген сөз бар. Демек бул жакта оорусун мындай көрбөй коюу, аны мындай көз алдында калтырып коюу демек бүт кетирген акчанын бардыгын жоготконго алып келет экен. Азыр ошо агрономдо үйрөткөндөй, курстарда үйрөткөндөй баарын как положено кылыш керек да. Ошону кылганда анан кийин баары жакшы болот. А так карабай койсоң, бир жерден минус болуп калса, бүгүн байкабай калсаң, ал эртеңки же башка күнү чыгат баары бирчи. Ошон үчүн баарын по порядку болуп, дары бере турган дарысын берип, профилактикасын кылып, заранее бүт баарын кылыш керек. Азыр айтып атпайбы, бир түптөн мисалы КЗ сорттон 300дөн 500 граммга чейин аласыңар депчи. А биз баягы жакшы карабай койгондон бир 200 грамм алып калып атышат да. Анан кийин Толук потенциалын потенциал эмес, бир 40% алып калып атышат, жакшы карабайчы. Анан кийин болбойт экен. Баягы булар айта берет экен депчи. Ал баары тең адамдын өзүнөн болот экен, өзүнөн карагандан болот экен да. Алманы тигип коюп, бир айда бир сугарып коюп, качан алма бушат деп күтө берсең болбойт. А бул клубниканын деген пока тиктиңби, кышка чейин, кышка кетирип уктаткыча баладай эле карашың керек да. Мисалы 25 000 түп да, 25 000 түпкө бирдей мээрим төгүш керек экен. Мээрим төгүш керек. Ошондон анан кийин алдагы сага мээрим төгөт да. Ошондой эле экен да. Жаңыдан баштап жыгыткан дыйкандарга өзгөчө бир жакшы кеп кеңештер болду окшойт. Клубника чын айтканда бул оңой акча таба турчу жер эмес. Бул жакта мээнет керек. Рүстөм байкем айткандай таңкы саат 6-да келип, ар кандай чымчыктардан коргош керек. Андан сырткары жаратылыштын бир кырсыктарынан коргош керек, айттырбай келген иши кылып, ушул жерде канча мээнет кылсаң, ошонун акыбети. Сөз курстарга баргыла, үйрөнгүлө. Анан билбей эле туруп эле баягы тиккен болбойт. Биринчи курстарга барып, билим алып, анан кийин тигип, анан кийин ошо агрономдор айткандарын сөз кылгыла. Профилактика кылыш керек. Анан кийин баягы өрт башталганда чуркап калбай да. Ошон үчүн өрт чыгарбаш керек, заранее караш керек, баладай эле караш керек. Особенно ушул ягодный темага кирип аткандарга малина кичине оңойраак деп атышат. Мен малинаны билбейт экенмин, малинанын деле өзүнүн түйшүгү бар. Оңой иш жок да азыр. Алма тиксең деле алманы карасаң түшүм берет, карабасаң 7 жыл жөнүнө өзө берет дегендей элечи. Алманы деле обрезка кылыш керек убагында. Клубна деле ошол убагында жакшы карап, питаниясын берип, жакшы карасаң, ал деле ошо бере турган урожайын берет. Ошонун акырында баарын үйрөнүшүбүз керек да. Жыл сайын уже жаңы подходдорду үйрөнүп, агрономдордон кичине билимди өстүрүп атабыз. Буюрса баары жакшы болот. Буюрса быйыл канча жерге чоңоюн деп атасыз? Бул огородду толтуруп турсузбу? Бул быйыл өткөн жылы баягы 2022 20 соток менен баштагам. Хоппа дегенде эле с нуля баягы 0 знания деп кой эми баягы. Баары келип эле 20 сотокту тиккенбиз. Анан кийин ошо 20 сотоктон өткөн жылы көчөтүн саттык. Салган акчамды чыгардым да бир сезондо. Көчөт да саттым, анан өзүмө да көчөт чыгардым. Ошо 30 соток коштум. Быйыл ошол жазгы сезонду көрөбүз. Жакшы чыныгар да жакшы болуп, нормальный баары жакшы болсо, дагы бир гектарга чейин чыгабыз го дейм, буюрса. Ийгилик, Рүстөм байке. Жакшы. Чоң рахмат. Биз Рүстөм байкени TikToктон, Instagramдан аябай көп көрөбүз. Андан эс алганда дагы аябай жакшы эс алат. Токтогул суу сактагычына баралып, балык кармап, буюрса жайдын бир чилдесинде келели. Бул энези сортторуңуз гүлдөп турганда, дагы. Анан ошондо ошо альбиондорду тартып, анан балыкка да бара келели. Сөзсүз. Хорошо. Ошол достор, биз менен болгонуңуздар үчүн рахмат. Буюрса жаз 2024 сезон жакшы башталды. Баарыңыздардын түшүмүңүздөр мол болсун, эмгегиңиздер акталсын. Канча мээнет кеткен болсо, ошончо мээнет сиздердин чөнтөгүңүздөрдү калыңдатсын демекчибиз. ММА ассоциациясы сиздерди дайыма колдоп, ушул тармакта өнүктүрүп, бардык жакшы маалыматтарды тарап турганга даяр. Биз менен болгонуңуздар үчүн ыраазычылык.